Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биз таанышуу аянтчасын кайрадан баштадык. Сөзсүз түрдө айымдар же мырзалар таанышуу үчүн бир жерге барыш керек болот, бир шылтоо керек болот да. Үйдө жашынып отуруп биз эч ким менен тааныша албайт экенбиз. Азыр заман өнүктү, онлайн түрдө кыла алып атабыз. Бирок ошондо да адамдын жардамы керек болот да. Кайсы адам жакшы адам, кайсы адамга туура келет, ошону бул жактан биз баамдап билип турабыз. Иншалла сиздердин жазган жазууңуздардан, сүйлөгөн сөзүңүздөрдөн баамдап билсек болот. Эгерде жүрөгүбүз таза болсо, акылыбыз тунук болсо, иншалла. Ушул каналга катталыңыздар жана лайктардан булчита базыңыздар. Биздин атыбыз Максат Бейшеев. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бул дүйнөдө жалгыздык бир гана Аллага таандык, акыретте дагы Аллага таандык, жалгыздык бардык учурда. Бир гана адамдарга, башка айбанаттарга, бардык макулуктарга жалгыздык жарашпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине мотивация кылалы, үйлөнүүгө шыктандыралы. Төрөгөн аял төрөбөгөн аялдан жакшы. Жана аятта да мындай экен: жокчулуктан коркуп перзенттериңерди өлтүрбөгүлө. Аларга да, силерге да ырыскыны биз беребиз. Аларды өлтүрүү өтө чоң күнөө дейт. Бул Алла Тааламдын сөзү. Баланын жыты бейиштин жытындай дейт. Бейиштин жытын жыттабай өтүп кетпе дейт да. Акыретте бейиштин жытын жыттайбызбы, жыттабайбызбы, аны Алла гана билет да. Ошондуктан баланын жытын бейиштин жытындай экен да. Бул дүйнөдөн жытташ керек экен. Иншалла. Үйлөнүп көбөйгүлө, кыяматта үмөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам дейт. Жана чарчап калган бала болсо дагы ал үмөт катары эсептелине берет да. Ошондуктан өтө маанилүү нерсе бул балалуу болуш. Үйлөнүүнүн көптөгөн максаты бар. Ибадат болчу. Өзү ибадат, ниет Алла үчүн болсо. Бирок бир мааниси ошо балалуу болсом деген ниет. Балалуу болуу өтө адамга тирек болот, жардам болот да. Карганда жаш кезде өзүбүздүн ден соолук бар, өзүбүздү камсыз кылабыз, билинбейт экен да. Анан каарлык келип калса, Алла Таала берип калса, ошондо анан өкүнөт экенбиз да. Үйлөнбөй койгонубуз үчүн, кыздар турмушка чыкпай койгон үчүн, чыкса да, чыгып ажырашып кетсе дагы кайра экинчи жашоону баштоодон коркпош керек экен да, сабак алыш керек экен да, наоборот. Анткени мурдага караганда сиз көбүрөөк тажрыйба топтодуңуз да, кайра баштагандан баш тартпайды. Ошол таанышуу аянтчасын ачтык, урматтуу айымдар, мырзалар. Бул кызматыбыз акылуу болот сөзсүз түрдө. Ачык түрдө кылабыз, ачык түрдөгүсү могу жактан айтсак болот. Албетте сиздердин уруксат менен, макулдугуңуздар менен да. Жана жабык түрдө болот. Жабык түрдөгүсү бизге эле жазасыздар. Баланча жаштамын, анкета жазасыз. Үйлөнгөм, турмушка чыга элекмин, чыккам деп комментарий жазасыздар. Же болбосо таанышуу аянтчасы деп бизди Instagramдан жана TikToктон издесеңиздер болот. Facebooktан да Максат Бейшеев деп издеп көрөсүздөр. Ошол жактардан сүйлөшөбүз, сиздер менен кайтарым байланыш кылабыз, иншалла. Анан тагдырыңарга мындай туура эмес адамдар туура келип калса, ал күнөө бизден эмес деген ойдомун да. Анткени акыркы чекитти сиздер коесуздар, сиздер тандайсыздар да. Сүйлөшкүлө, жолуккула, биринчи телефондон сүйлөшкүлө, телефондон жакшы сүйлөшүп кетсеңер, анан жолугушууда андан да жакшы сүйлөшө аласыздар. Телефондон көрбөй туруп сүйлөшкөн оңоюраак да, бири-бириңерден мындай уялбай сүйлөшөсүңөр да. Эгерде телефондон эле уялып сүйлөшө албайсаңар, тартынып атсаңар, анда жолукканда дагы сүйлөшө албай калышыңар мүмкүн да, тартынып. Ошон үчүн бири-бириңерди көндүрүп, видео вызов менен бири-бириңерди көрүп, жакшы анан жолукканыңар туура вариант да. Анан уялып, аябай мындай жинденип койсоңор, эч кимге жардам бербейт да. Өзүбүзгө өзүбүз жардам берели, өзүбүзгө өзүбүз күйөлү, өзүбүзгө өзүбүз биринчи керекпиз. Бир туугандар мындай айтуу менен гана, уяткаруу менен гана, урушуу менен гана чектенет, тил оозу менен. Ал эми физикалык жактан ошол айымга барып, же болбосо ошол айым деле өзү кайрылса болот мырзаларгачы.
мырзаларга түзмө түз кайрылып андан уялсаңар бизге кайрылгыла, биз ошол мырзаларга кайрылып айталы иншалла. Сүрөтүн көргөзөлү, анкетасын көргөзөлү, голосовойдон колдон келсе үнүн угуп көргүлө. Анан ошонун баары жакшы анан тааныштыралы. Айым деле көчөдөн, башка жумуштан, окуудан бир мырза жаап турган болсо, эгерде ошого түз деле айтса болот экен да, чын жүрөгү менен. Балким сүйлөшүп көрсөк депчи. Уялган айым ал калып калат. Же болбосо кечирээк турмушка чыгат экен да. Уялбаш керек, эгер келечекти ойлош керек да. Хадича энебиз деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бирөөлөр аркылуу сөз кат жиберген, сөз айттырган да, сөз айткан. Ошол сыяктуу айымдар сиздер деле кайрылгыла. Өтө жоош мырзаларга эмне жагат? Айымдар өздөрү кайрылганы аларга аябай жагат да. Ошондой жоошураак мырзаларга кичине тыңыраак айымдар керек экен да. Өтө тыңыраак мырзаларга жоошураак айымдар керек. Экөө бири-биринин мындай кемчилигин толуктап турат. Мырза үйлөнүш үчүн эске ала турган нерсе ден соолугу жакшы болуш керек. Ошону баап кете ала турган физикалык жактан, психологиялык жактан, акыл оорулары менен жана да оорулар менен оорубаш керек. Ооруса дагы ошону дарыланыш керек. Анан оорусун айтса да болот да, башында баардыгын айтып коюш керек. Ошонун баардыгы тигил айымга жакса, анда сиз менен калат. Акыл өстү болсо, анда сиз менен сүйлөшөт да. Анан акчага кызыккан, акча сураган айымдардан алыс болгонубуз жакшы. Эми акча сураса сурасын, бирок колдон келсе жардам бересиз да. Келечегин ойлогон айымдар менен таанышсаңар жакшы да. Мындай билимдүү, өзүн караган, таза алып жүргөн, тыкан айымдар менен таанышканга аракет кылалы да. Адам бирөөдөн адеп тилегенден мурун өзү адептүү болуш керек экен да. Анткени адам өзү адептүү болсо, ошол өзүндөгү нерсени башка адамдарга берет да. Элестетели, бизде акча жок дейли, бирок бизге кошунабыз акча сурап келди. Бир 40-50 сом сурап келди нанга деп. Бирок ошол 40-50 сом жок болсо, аны бере албайбыз. Колдон келген акчаны беребиз. 10 сом болсо 10 сом беребиз. Дал ошондой эле өзүбүздөгү тарбияны биз башкаларга бере алабыз да. Тарбиябыз эгер көбүрөөк болсо, көбүрөөк тарбияны биз аялдарыбызга, балдарыбызга бере алабыз. Эгер тарбиябыз аз болсо, анда аз эле тарбияны биз башкаларга бере алабыз. Көп нерсени баягы жаңылыштык кетиргенден түшүнөбүз, бирок ошол жаңылыштык кетирүүдөн бизге сабак болуш керек да, сөзсүз. Ошону бир жерге жазып коюш керек, видео тартып коюш керек. Ушундай жаңылдым депчи. Анан жаңылып, жарды туура эмес тандап, кесипти туура эмес тандап, ошо боюнча чөгүп кетпей, кийинки аракеттерди кылыш керек да. Тилди иштетиш керек, жагымдуу маанайды иштетиш керек, билимдерди иштетиш керек. Анан кесипти да, билимди да туура тандаганга аракет кылалы. Азыр сиздин жашыңыз канчада? 50дө, 60да, кеч эмес. Тирүүсүз да. Бул дүйнөдөн өтүп кеткиче үйлөнүп калыш керек, кыздар турмушка чыгып калыш керек. Өзүбүздүн баладай бала болбойт башка бирөөнүн баласычы, багып алган. Мындай вариантта, эгерде балалуу болуу тагдырыбызга жазылбаса, башка бирөөнүн баласын багып алыш керек. Же болбосо ошондой балалуу аялды алыш керек дагы, энеси менен чогуу багып алыш керек. Ал эми 2 аял алганга, 3 аял алганга шарият жол берген күндө дагы, мырзанын мүмкүнчүлүгү толук адилеттүү болуп жетип турса дагы, биздин мыйзамыбыз 2 аял алууга мындай каршы келет экен да. Биз ошол жагынан кызылып калабыз. 2 аял ала албашыбыз мүмкүн. Бирок жок дегенде 1 аял алып, ошону жакшы карап, ошо менен бактылуу болгонубузга эмне жетсин, туугандар. Ошондуктан чамдайлы бул мүмкүнчүлүктү ачтык. Таанышуу аянтчасын кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Өтө мүмкүнчүлүгүңөр болуп туруп деле мырзалар, айымдар. Бирок тартынчаак болсоңор, өтө жоош болсоңор, мындай таанышканга мүмкүнчүлүк болбой калат экен. Ошондуктан мындай өтө жоош айымдарга, мырзаларга мындай жардам берип коелу деген ниетибиз бар. Аракет кылалы, балалуу болсо дагы 2ден 3дөн баласы болсо дагы, эркек баласы болсо дагы, ошол балдары менен алганга аракет кылалы. Эгер духубуз жетсе, күчүбүз жетсе, өзүбүзгө ишенсек.
бул мүмкүнчүлүк түздүк таанышуу аянтчасын. Сиздердин анкеталарды, суроолорду комментарий аркылуу алабыз. Же болбосо таанышуу аянтчасы деп TikToктон жана Instagramдан биздин баракчабызды ачып койдук. Ошол жактан жазсаңыздар жеке кат менен жооп беребиз. Мурункудай номерлерди койбой эле калдык. Кийинчерээк эгерде сиздин анкетаңыз, сүйлөгөн сөзүңүз баардыгы ордунда болсо, жакса, бизди уксаңыз, сүрөтүңүздү жиберсеңиз, андан кийин балким телефон менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Бизге кайрылууну унутпаңыздар жана лайк басыңыздар. Ассаламу алейкум.